Иштейбиз деп баары эле келип атат, бирок эч кандай результат жок да. Ким иштеп атат мисалы? Дармаевтер келди де жалаң эле. Олигархтар келди. Касамкорлор келди, паракорлор келди. Самайын трактор кана жок. Эми мына жаңы бола турган депутаттар эле бир жардам берип бербесе, билбеймин ама. Эл за них страдает. Анан кийин шайлангандан кийин эч кимди көрбөйсүң да. Великий Батыр, объединивший кыргызский народ и возглавивший борьбу за его независимость. Герой одноименного эпоса «Манас» по преданию родился и жил на территории современной Таласской области. Талас – маленький, но известный город. Сегодня мы познакомимся с жителями этого региона и узнаем, насколько они интересуются политикой. Саламатсыз ба, апа, кандайсыз? Кандайсыз? Саламатсыз ба? Кандайсыз? Жакшы. Как эффектно? Саламатсыз ба? Жакшы, Кудай шүгүр. Биз сурамжылоо жүргүзүп аттык эле, жакында парламенттик шайлоо болот. Эл кайсы саясий партияны колдойт, кайсы депутатка ишеним көрсөтөт деп атайын Таласка келдик, элдин пикирин билели деп. Сиз жаңы жогорку кеңеште кайсы саясий партияларды көргүңүз келет? Жаңы шанагыл жаштарды билимдүү, илимдүү, акыйкат жаштарды көргүм келет. Эскилерди эмес. Эл бары эле баягы акча бергенге, же болбосо тамак бергенге салбайт азыр. Азыр элдин баары аң сезимдүү болуп, мамлекетибиз ушундай бейин алып атканда кандайдыр бир жаңы күчтөрдү көрсөк деген. Рахмат силерге издеп келиңдерби. Атайын сиздердин оюңуздарды билели, балким өзгөрүп калды деп ушул жака кайра келдик. Туура эле кайрылып турсаңар. Азыркы кезде эл аябай кыйналат коронавирустан кийин. Биз деле жаңы ачылдык мына карантинден кийин. Мен биринчиден элге ушунчалык жакшылык, ден соолук, биримдик, ынтымак, анан ийгилик каалап кетем калайык калкка. Бул тумоо элге сыноо менен келди. Бул сыноо менен келгени бул бирде жакшысы, бирде жаманы көрсөтүлөт да менин оюмча. Жакшысы эле болсун, каалаганым элге тынчтык, ийгилик, бүт эле энелер аман болсун бала бакырасы менен. А партиялардын арасынан мисалы? Мен көп партияга кызыкпайм. Партиядан кимиси жакшы болсо ошо иштей берсин деп айтат элем. Эле партиясын кимисин иши кылып жакшы иштеген элди караган эле балдар шайлансын, жаштар шайлансын, иштейсин кагыла. Ошол биздин тилегибиз. Элдин киргичин аман кылсын, эл ичиндесилер ошондор аман болсун кагылай. Жана жаман илдет боло турго ошодон тышкары болгула. Содо болбой. Ошол биз карыларды кошол, тынчтык болсун. Биз өзүбүз эмеди, ошо республиканы колдойбуз. Бабановду. Республика. Эмне үчүн? Көп эмелерде мисалы мен Бабановго шайламакмын. Бабанов жагат. Ошо үчүн эле. Ата мекен эле ачык сүйлөп, ошо ата мекен неме кылчы. Анан энди жаштарга орун берип неме кылса, энди билбейм, республика ата журт партиялары жакшы болобу деген ойдомун да. Саясий партиялардан Текебаев, ата мекен жана азык жаштарга аткан Жанар Акаев, Момбек, ушулар жакшы партиялар, жакшы эл үчүн иштеген кишилерди. Талас бүт Бабановду шайлаган болчубуз анан. Замандаш. Биздин немебиз республика. Ооба. Ошого ишеним көргүзөбүз. Республика. Ата журт. Бабанов. Ошонун мемесин колдойбуз. Эми биз азыр жаштар партиясы мынакей могу патриоттук Кыргызстана деген эң биринчиде келатат. Кудай буйрса, анткени бүттүк Кыргызстандагы патриоттордун баардыгы ошол мындан кийин бийликти өзүбүз эме кылайлы деп аракет кылышып атат. Биз деле республиканы колдойбуз, таксисттер баары ошону колдойт. Эмне үчүн? Жакшы дейт ал. Жаштар нуру дейби? Партия. Ошону каалайм. Анткени ал жерде жалаң жаш балдар. А мен энемин. Мен ойлойм ушу келечекте силерден үмүт. Жакшы иштегендер болсо, жакшы элдин эме ишеничин аткарган болсо, ошого добуш беребиз. Ал эми эски баягы саясатта жүргөндөр болсо, мен арасынан бирөөнү эле көрүп калсамчы, билип калсам, шайлабайм. Эч кандай партияга ишенбейбиз.
эл. Мисалы үчүн мына коронавируста деле эл өзүбүздү аралап, өзүбүз багып атабыз. Биз мисалы үчүн партиялардан, өкмөттөн эч кандай эме көрө элекпиз. Прибыль көрө элекпиз мисалы үчүнчү. Дыйкандар өзүбүз багып атабыз. Анан биз мисалы үчүн мен өзүм шайлоого да барбайм. Эмнеге? Шайлабайм ошого. Анне баары бир деле шайласак деле, канча тандап шайласак деле, баягы эле көйгөй, баягы эле иш. Мисалы үчүн карапайым элди караган эч ким жок. Анан биз эмнеге шайлайбыз? Бизге кереги жок, баары бир деле баягы эле болот да, баягы эле. Передайте своим поклонникам передачи этого Никси, пускай они баню. Никакого выбора. Здесь такая ситуация. Разве можно проводить в такой ситуации выбор? Это обман людей. Это мое личное мнение. Передайте им привет от меня. Хорошо? Кому именно? Правителям Кыргызской республики. Вы против того, чтобы выборы проходили в условиях пандемии? Такой период. Разве можно выборы проводить? Так нельзя делать. Это несерьезное государство. Ну а вот 5 лет отработали наши депутаты. Среди депутатов... Пошли они чимкирики и дальше будут чимкирировать. Чимкириков я не люблю. Эч кимди көргүм келбейт депутаттар чын эле. Эмнеге? Ошо депутаттар эмне кылышты, эчтеке кылышкан жок. Акчадан алды тиги каникулга чыгып алып кетип калышты баары чын. Эч шайлоого баргым да келбейт. Мына элдер пандемия болуп ооруп атканда бирөө келип ала кол сурап койгон жок. Туурабы? Дагы жакшы айылдын азаматтары өздөрү колдоп, өздөрү аракет кылды. Алар партиялардан толук жок бизге. Колдон кезде эч кимди шайлабайбыз. Эч эме депутат мен мисалы колдобойм, шайлоонун мага бизге кереги деле жок. Шайлоо өздөрү тоет депутаттардын баары жыргашат болду. Эл байкуш калат мынакей, монтип окат кылып атат. Жаш балдардын баары мына монтип соода кылып окат кылат. Ушунун эмне эмеси бар? Депутат анан келип ооруйт, ооругандан кийин берген жардам депутат кимиси бар? Эч ким депутаттардан бирөөнүн берген мен көргөн да жокмун. Кыйратып атат дейт, мынакей мусор толтурам, монтип кимдин соода кылгысы келсин? Мен колдобойм, шайлоонун кереги жок. Мен мисалы шайлоого катышпайм, колдобойм, кол койбойм да. Элдин өз эрки менен бул эмеге шайлап келбесекчи, баягы талап тоноочулар уже тоноп бүттү. Бул жерде эми мынакей өзүбүздүн выбор келди. Бу жерде эгер биз шайлабасак, анда өздөрү эле кайра бюллетенди баягыдай кылып эле алып коет. Азыр жаштар иштеши керек да, негизичи. Жаштар эле иштеп, жаштар жашынакай болуп, ошолор колдоп кетсе болот эле, сүйрөп кетсе болот эле. Жана картаңдардын кереги жок. Если жакшы иштесе, ушул убакка чейин ушу Кыргызстан оңолуп калмак да. Ушу иштебегендиктен ушу Кыргызстан үчүн да ушул акыбалда болуш керек деп ойлойм да. Эң жөнөкөй эле пандемиядан баары отпускка чыгып кеттим де. Не деген ошолор? Эл жөнөкөй мондагы мисалы биз 30 миңден 40 миңден жардам бердик, алар 300 миң сом айлык алды, чөндөн урду кетти болду. Не деген эми? Ишеним жок эч кимге. Арасында бар жакшынакайлар. Бирок чыгарган реформаларына жараша добушумду берем го деп ойлойм. Анан бардыгы азыр элди ишендириш кыйыныраак болуп калбадыбы? Көп нерселер алына ала болот дейт, а бирок убага келгенде результат жок. Шайлоого келген эмелердин баары кыйратып атырбы? Турганча эле шайлоо, тургап бүткөндөн шайлоо туруп бале жок. Кандайсың деп сураганга алы келбейт. Эл өз менен өзү окат кылып атыр. Элге ким эме болуп атыр? Мына оору болуп атыр, кимге ким жардам берип атыр? Ар кимиси өзүбүз менен эле карап атыр. Больницага барсаң карап да койбойчу. Эл негизи гепарин менен клексаны жаттап бүттү. Мен ойлойм, бирок бул көп эле адамдардын өмүрүн алып кетти, бирок бул доказать этти да кимдин ким экенинчи. Анан ушул пандемиядан кийин билсек болот да, бизге парламенттин деле мындай айтканда кереги деле жок да. Депутаттардын арасынан жумушун так туура аткарган кайсы депутатты белгилейт? Мен депутаттардан Бабанов, Өмүрбек Бабановду аябай неме кылам, сыйлайм, анткени өзүбүздүн жердешибиз. Аябай немеге аябай жакшы деп ойлойм да. Ушу депутаттыктын немесин мен ошо Өмүрбек Бабановду мен президент болсо деп деле ойлогом. Ага немеси болбой калды да. Мен айтат элем көбүрөөк эле ушу Ырыскелди Момбековду. Бабам жок келешим шайлабайбыз. Ырыскелди Момбеков бар. Жана кыз Сурабалдиева бар. Ушу Бабанов келе деп атат эгерде. Ушу чолпонмайлык ошо балагына ишенем, жакшы бала ошо. Садыр Жапаров болгон убагында. Ошол негизи ошол камалып жатпай бейкүнөө жатат да ошол. Ошол биздики Бабанов болду ошол. Чындыгын айтканда, мен коркпойм, мен пенсионеркамын. Мен Бабановду колдойм.
Мен Ташиевти, Камчыбек Ташиевти эле сал баалайм да ошол кичине элдин камын ойлоп атат да. Мен эми талаш деп тарткандай болбойм, бирок Мамбеков көп немени туура көтөрөт да, Рыскелди Мамбеков. Ошол. Мындай туура сүйлөйт, ачык айтат. Анан ошол депутатты өзүм түзүгөрөөк көрөм анан. Руслан Казакбаев республикадан. Мисалы үчүн мен өзүм ойлогомда Бабановду ойлогом. Ушу жаш бала сүйрөп кетет го Кыргызстанды деп. Бабановду да кууп чыгышты жана картан карышкырлар. Бабанов негизи Кыргызстанды оңдойт эле. Депутаттардан Текебаевди белгилеп кетилем мен. Негизи ошонун партиясын колдойм да мындай. Эми жаштардан Жанар Акаевди айтам. Калгандарын белгилей албайм. Депутаттарды карап отурсаң баардыгы эле сосул эле отурушат. Мен бир 2 эле 3 эле депутатты көрөм ушул жерден сүйлөгөнчө. Кимди? Мисалы үчүн Момбек дагы бир 2 депутат бар. Ошолор деле мен мындай жакшы сүйлөп, ошо эл эмне жөнүндө айтып атканды угам да. Элге көрүнгөн баягы иши менен аткарбаса дагы бирок сөзү менен бул Жанар Акаев болуш керек да, анткени дипломатичный баягы сөзүн айтат. Момбеков деген айтат. Калгандарын билбейм. Марлен Мамедалиев да кимдер беле. Текебаев коет экен го. Көз ошого салыш керек. Баягы канча кор болду. Жанар Акаев, анан Момбеков такай туура сүйлөйт. Жакшы, мен көп көрөм өзүм немеденчи. Ошол. Ман көңүлүмө жаккан бир да депутат жок. Биз ишеним көрсөтүп салган депутаттардын баары тең эле кийинчерээк эле жеп эле качып кетип атышат го. Анан азыр вообще ишеничтүү эле болбой калды. Мен негизи азыр бирөөнө эле ишенем, Дастан жанагы ким эле? Дастан Бекешев. Ошого эле. Мен өзүм азыр кайсы партияны деле колдоону айта албайм. Себеби элдин баары азыр көптөргө ишенбей калды да. Негизинен мен ойлойм эми элге бир жакшы кызмат этип, элдин көйгөйүн түшүнгөн жакшы бир инсан келсе деп ойлойм мен, бирок элдер азыр көптөрү кимди шайларын деле биле алышпайт чынындачы. Мен мисалы үчүн Садыр Жапаровду жактачым. Аудан честный адам, жакшы киши да. Амына алып барда тыгып салыштым, эч кандай эмес жок. Эл деген адамды биздин кыргыздар эч качан көтөрбөйт. Алар өздөрү эле жегенди жакшы көрүшөт да. Өздөрү эле жеп эле, өздөрү эле тойсо болду. Карапайым элди каралаган киши жок, жетим жезирди караган киши жок. Мисалы үчүн мен керек болсо депутаттар эмес, мен президентке да ишенбейм. 6 созывдын депутаттары шайлоосунда берген убадаларын аткара алыштыбы? Аткарган жок. Эч аткарган жок. Бакыт Төрөбаев айткандай, мен кийинки партияларга шайлоого катышпайм деди, анткени эч кимиси аткарган жок, ишенбейм деп койду. Аткара алган жок, эч кимиси аткара алган жок. Бирөө да аткара алган жок. Кээбилер аткарса, кээбилер аткарган жок. Көбүнесе аткарышкан жок. 5-нчисин аткаргандар болушту. Энди 100% болбосо да 70-80% аткаргандар болушту. Жакшы деген депутаттар да бар арасында. Баарын жамандай берген болбойт. Эч ким аткарбайт. Шайлоого турганча эле тургандан кийин кайдан көрдүм карашок, жолдон көрдүм жорошек болот. Турганча эле элдин баары. Акча берип алдыртан элдин баарын акча бергендердин баары салат кол. Акча бербегендер калат үйдө. Эми кимдир бирөө аткаргандыр. Ал эми мында аткардым деп чыккан жери жок, бирок 100%-тин бир 10%-ин аткарыш керек. Айта албайм, шайлоого бир жакын келгенде эле мындай кыймылдайт да, өткөндөн кийин вообще эле ноль внимание да, эчтеке билинбейт. Билбейм, мен айта албайм, 120 депутаттын арасында бир дагы так аткарган депутат жок деп эсептейм мен. Элди бир катта айталы жөн алдамчылар. Аферисттер алар. Өздөрүн гана ойлойт, бизди ойлобойт. Бирок эми депутаттар өздөрү деле уялып калды окшойт. Улам убада берип, эч убакта аткарган жумуштары жок, кызым. Эч бирөө да иштеген актаган жок, иштешкен жок. Ой, эч кимиси аткарган жок. Эч кимиси эчтеке аткарган жок. Баары деле баягы эле ордорду менен туруп, эчтеке аткарылган жок. Анан уялбай келип жана арам өлгөн оору келди. Мынакей, ошол жактан келген жардамды дагы жок кылышып атат. Өздөрү жеп атыры. Элге берген жок эчтеке. Эл байкуш өздөрүнүн немеси менен неметип атыры. Элге эчтеке берилген жок. Өлгөнү өлүп калды, кырылды. Элдин баары кырылды. Ар кайсы республика бүт кырылды. Анан кийин бул бизге эч ким жардам берген жок. Тиге жардам берем деп магазинге койдуруп баарын саттырды. Мени камап жиберсе дагы. Во время нашего опроса некоторые респонденты называли партии и политиков, не участвующих в парламентских выборах в 2020 году, но для прозрачности рейтинга мы оставили их в списке.
По итогам нашего опроса в Таласской области многие жители отдали свое предпочтение политической партии «Республика». 5 человек выступили за эту партию. На втором месте Атамекен – 2 голоса. Название партий Замандаш и Иман Нуру озвучили по 1 человеку. Доверием народа в Таласской области пользуется бывший политик Өмүрбек Бабанов. Второе место по популярности занимает Рыскелди Мамбеков. Третью строчку в рейтинге занимает Джанар Акаев. Фамилии Өмүрбека Текебаева и Садыра Джапарова назвали по 2 человека. И на 5-м месте такие политики, как Эльвира Сурабалдиева, Камчыбек Ташиев, Руслан Казакбаев, Дастан Бекешев и Марлен Маматалиев. Елдері жібейді, ел бақышқасы барлығы против шығып жатыр. Ешкімге ішенбейміз. Ішеніш қиын қазіргі өкіметтігі. Өкіметтіңе дағы депутаттарға да ішеніш қиын. Қарапайым ел өз оқатын өздері қылып жатады. Телевизордан алар деле жакшы иштеген жок. Кайра келип ошолор кайра келатат. Анан кийин мен аларга мындай добушумду деле бергим келген жок, чынын айтсам. Ошол 120 депутат деле Армузбек Шаршенович Сапар Исаков камалып жатканда анан кийин шайлангандан кийин эч кимди көрбөйсүң да.